إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Бүткүл аламдардын Роббиси Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор болсун. Пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, Аллах субхана ва таалам Куранда Аллахты эскерүү жөнүндө бир канча аятта токтолуп өткөн. Ошол аяттын бирөөсү я айюхаллазина аману зкуруллаха зикрон касира. Эй иман келтиргендер, Аллах тааламды көп эскериңиздер. Васаббихуху букрата ва асила. Аллах тааламды эртели кеч улуктаңыздар, тасбих айтыңыздар Аллах субхана ва таалам дейт. Башка бир аятта Аллах субхана ва таалам фасбир ва'даллахи хак. Сабыр кылгын, Аллах тааламдын уадасы чындык. Вастагфир лидаңбик, күнөөлөрүңө истигфар айткын. Васаббих бихамди роббика бил аши вал ибкар. Жана Роббиңе эртели кеч, эрте менен жана кечиндеси тахмид айткын, улуулагын Роббиңде. Жана Аллах тааламды ар түрдүү кемчилдиктүү сыпаттан аруулагын деп Аллах субхана ва таалам буйруду. Башка бир аятта Аллах субхана ва таалам фасбир ала ма якулуна васаббих бихамди роббика qabla tulu'i shams ва qabla al-ghurub. Роббиңе сабыр кылгын. Алар айтып жаткан нерсеге Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сабыр кылгын. Жана Аллах тааламды Роббиңди күн чыгаардан мурда жана күн батаардан мурда эскерип тургун деди. Урматтуу бир туугандар, Аллах тааламды зикир кылуу бул эң чоң ибадаттардан болуп эсептелет. Балким ибадаттардын эң улуктарынын бирөөсү деп айтсак да адашпайбыз. Аллах тааламды эскерүү сиз менен биздин даражабызды көтөрөт жана күнөөлөрүбүздү кечирет. Бир туугандар, Аллах тааламды зикир кылуу эки түргө бөлүнөт. Аллах тааламды зикир кылуу бир туугандар эки түрдөн турат. Биринчи түрү ушундай шариятыбызда хадис же болбосо ошол зикирдин фазилети жөнүндө хадистер келген, бирок бир убакытка чектелген эмес. Ал эми экинчи түрү болсо бир убакытка же бир жерге чектелген. Бир убакытка жана бир жерге чектелгенди ошол убакытта жана ошол жерде айтуубуз ошол өзү ибадат болуп эсептелет. Бүгүн сиз менен биз эрте менен жана кечинде айтыла турган зикирлердин фазилети жөнүндө сөз кылабыз. Бир туугандар, негизинен мусулман адам дайыма Аллах тааламды зикиринде жүрүү керек. Аллах тааламды эскерип жүрүү керек. Бирок бир туугандар, ошол зикирлердин ичинде дагы өзгөчөлүгү улук болгон, башка зикирлерден айырмаланып турган эрте менен жана кечинде айтылган зикирлер бар. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир канча хадистер келген. Келиңиздер ошол хадистердин кебирлерине токтолобуз. Бухари риваят кылган хадисте Абу Хурайра радhiyallahu анху ушундай деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мени Рамазан айында чогулткан зекетке кепил кылып шайлап, ошону коргоого коюп койду дейт. Мен түндө ошону коргоп турган учурда бир киши келди. Анан ал киши келип ошол зекеттин акчасынан урдап жаткан жерде мен аны кармап алдым дагы, ушундай деп айттым дейт. Мен сени албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көтөрөмүн, айтып алып барамын деп айттым дейт. Ошондо жанагы киши айтты дейт: "Инни мухтажун ва алайя аялун ва ли хажатун шадидатун." Мен чындап муктажмын, менин үй бүлөм бар, менин муктаждыгым аябай күчтүү деди. Фа халлайту анху фа асбахту. Мен аны коюп жибердим дейт. Ырайым кылып коюп жибердим. Таң атканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага ушундай деп айтты дейт: "Я Аба Хурайра, ма фаала асирука ал-барихата." Эй Абу Хурайра, кече түнү келген жанагы киши сага эмне деди деп айтты дейт. Ошондо мен Аллах таалама айттым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айттым дейт. Ал киши өзүнүн муктаждыгына шикаят кылды, арызданды эле, мен аны коюп жибердим дейт. Райымым келип кетти да коюп жибердим дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ама иннаху код кадабак, чындыгында ал сага жалган айтты. Ва саяуд, билгин Абу Хурайра, ал кайтып келет деди. Мен билдим дейт анын келишини, күтүп турдум дейт. Эртеси дагы куттум ушул окуя садыр болду. Тактап айтканда куттум ушул окуянын өзү кайталанды. Жанагы киши келди, урдады, мен аны дагы кармап алдым. Мен айттым пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга сени алып барам дедим.
Ал айтты: "Дани фа инни мухтажун", мени коюп жиберчи, мен чында мухтажмын, менин үй бүлөм бар dedi. Мен болду, кайтып келбейм. Жанагы жерде Абу Хурайра айтат: "Мен ага райым кылып дагы коюп жибердим" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таң атканда жолуктурдум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечеги сөз айтты дейт. Абу Хурайра, жанагы кишиң эмне болду? Жанагы туткунуңду эмне кылдың? Мен айттым, чындап райымым келип кетип дагы коюп жибердим dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыгында ал жалган айтты, ал кайтат dedi. Анан 3-чү күнү дагы келип кармап алат. Абу Хурайра жанагы кишини кармап алат дагы: "Эми мен сени албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып барамын. Болду. Сабырым, таакатым бүттү, түгөдү. Мен сени алып барам" дегенде жанагы жердеги ошол кармалып калган киши, Абу Хурайранын колуна туткунга түшүп калган киши: "Мени коюп жиберчи, мен сага ушундай келиме үйрөтөмүн, ал келиме менен Аллах таалам сага пайда берет" dedi. Мен сурадым: "Ал келиме эмне деп, кайсы келимени айтып жатасың" дедим. Ал айтты: "Факра аятал курси". Аятал курсуну окугун. Хатта тахтима ал-ая. Аятал курсуну башынан аягына чейин окугун. Аятал курсу бул Кур'андагы эң улук аят болуп эсептелет. Бакара сүрөсүнүн 255 аяты. Ошол аятты окусаң дейт: "Фа иннака лан язала алейка миналлахи хафизун". Ошол аятты айтып жүрсөң, башка бир риwayatта эртең менен жана кечинде айтып жүрсөң, башка бир риwayatта жатардын алдын айтып жүрсөң, Аллах тааламдан сага коргоочу бир периште түшөт dedi. Жана ошол коргоочу периште бар себептүү сага шайтан, жин жакындай албайт dedi, таң атканга чейин. Субханаллах, кандай улук нерсени үйрөттү. Аятал курсуну окуп жаткан адамга Аллах субханаху ва таала бир периштени жөнөтөт, ал периште жин шайтандан коргоп турат. Андан кийин Абу Хурайра сөзүн улантып айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сөздү айткандан кийин мен аны коюп жибердим. Эртеси таң атканда Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жолуктурдум. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен туткунуңду эмне кылдың?" деп дагы сурады. Мен ушундай деп айттым. Ал мага бир сөз үйрөттүлө, бир келиме үйрөттүлө, мен ошол себептен аны коюп жибердим десем, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менден сурады дейт. Ал кайсы сөз деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал кайсы сөз деп сураганда, мен ага ушундай дедим, ушундай деп айттым: кимде-ким жатар алдында аятал курсуну окуй турган болсо, ага Аллах тааламдан бир периште түшүп, таң атканга чейин коргоп турат экен дедим. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген сөз айтты? Жакшылап оңуңуздар, бир туугандар, бул сөз көп маанини өз ичине камтып алат. Ама иннаху кад садакак. Ал адамга токтоло турган болсок, ал сага чындыкты айтыптыр dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам икрар деп коет. Икрар кылды, тастыктады ошонун чын айткандыгына. Ва хуа кадубун, бирок ал кадуб dedi. Бир туугандар, араб тилин билгендер ушул жерде кадуб менен каззабтын айырмасын билет. Каззаб менен казубтун айырмасы бар бир туугандар. Казуб деген сыйга мубалага. Каззаб деп бир жолу, эки жолу жалган айтып койгон адам айтылышы мүмкүн. Бирок казуб деп жалган ошол адамдын табигый сыпатына айланып калган адамды казуб дейт. Казуб деп коет. Ал жалган бир эки жолу айткан жок. Жашоосу анын бар башынан аягына чейин жалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамды эмне деп сыпаттады? Жашоо менен, жашоосу толугу менен жалганга толгон адам деп сыпаттады. Анан эмне деди? Таалам мен тухатибу мунду салатат лаялин я Абу Хурайра. Эй Абу Хурайра, 3 күндөн бери сен ким менен сүйлөшүп жатканыңды билесиңби dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой деп сураганда, жок билбеймин dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол шайтан эле dedi. Шайтан адам келбетинде келип, Абу Хурайра радиаллаху анху эмнени үйрөттү? Ушундай бир зикирди үйрөттү. Ушул зикир кыямат күнүнө чейин сиз менен бизге эмне болду? Далил болуп берди. Ушул Кур'андагы аятал курсуну окуган адамды периште түшүп коргойт экендигине. Бир туугандар, караңыз. Казуб биринчиден дайыма жалганда жүргөн адам, же болбосо дайым жалган менен сыпатталган адамда канча чындыкты айтса, чындыкты кабыл алып үйрөнүш керек мусулман адам. Бир туугандар, чындык ким тарабынан айтылыш максат эмес, чындык айтылыш максат. Сиздин душманыңыз дагы сизге чындыкты айтса, чындыкты кабыл алып үйрөнүшүңүз керек. Казуб, шайтан бир туугандар, эч качан андан сөз алынбайт. Бирок ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол айтканын тастады. Ал жалганчы, бирок ушул жерде чын айтыптыр dedi. Жалганчы дагы эмес, анын өмүрү башынан аягына чейин жалган менен өтөт dedi.
Ошондой эле караңыз аятал курсу көпчүлүгүбүз билип намаздан кийин айтып жүргөн аятал курсу кечинде жатаарда окуп жата турган болсок, албетте бекем ишенебиз бир туугандар, сизге Аллах Таалам тарабынан сөзсүз түрдө бир периште келип, ошол периште жин шайтандын зыянынан коргоп берет. Те таң атканга чейин. Демек бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалы жатуудагы дарат алып келип, аятал курсуну окуп, Ихлас, Фалак, Насты окуп, өзүнө дем салып жатуу эң чоң сүннөт амалдардан бирөөсү болуп эсептелет. Аятал курсу бир туугандар, Кур'андагы эң улук аят болуп эсептелет. Кур'андагы эң улук сүрө Фатиха сүрөсү болсо, эң улук аят аятал курсу бир туугандар. Аятал курсу Кур'андын ичинде канча аят болсо, ошонун ичиндеги аяттардын ичинен эң улуусу. Бир туугандар Ибнул Каййим рахимахуллах ушундай сөз айтат экен: сен дейт, элестеткин, сен бир душмандардын курчоосунда калдың. Ал курчоодо сени ушундай душмандар коргоп турат. Сени ушул кармаса жанчып сала турган душмандар коргоп ушундай курчап калды. Ушунчалык сага ачуусу келип, сени кармаса бөлөк кылып бөлүп жибере тургандай деңгээлдеги душмандар карап турат. Ал жерде сени коргоочу бир гана Аллах Тааламдын зикири. Эми караңыз, зикир кылсаң, Аллах Таалам сага коргон кылат. Эрте менен жана кечиндеги зикирди айтып жүргөн адамга Аллах Субханаху Тааламдын коргону болот бир туугандар. Ал коргон сиз менен биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн менен шайтандын көзүнө көрүнөт. Шайтан ошол коргондон өтө албайт. Ибнул Каййим рахимахуллах айткандай, сизди ушунчалык күчтүү душмандар коруп турса, Аллах Тааламдын зикирин айтсаңыз, ошол коргон болотсо, эми элестетиңиз, ошол жин жана шайтан ошол душман бир туугандар. Сиз менен биз андан коргонуубуз үчүн эрте мененки жана кечки зикирлерге бекем болуубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен эрте мененки кечки зикирлерге бекем болсок, ушул нерседен аруу болобуз бир туугандар. Бунун фазилети улук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир сүннөт амалдары бар. Кылсаңыз жакшы, кылбасаңыз күнөөкөр болбойсуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир сүннөт амалдары бар. Кээде кылган, кээде таштап турган. Бирок эрте менен жана кечкинги зикирди бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таштаган эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп сахабалар да таштаган эмес. Сахабалар бир туугандар эрте менен багымдаттан кийин катып калышат эле. Те күн чыкканга чейин эрте мененки таңкы зикирлерди толтурмайынча. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү эрте менен таң атып күн чыкмайынча ол турган жеринен зикир кылат эле. Сиз менен биздин жашообуздун эмне карасаңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы иш кылабыз. Мечитке чыкпайбыз. Чыкканыбыз зикир кылбайбыз. Зикир кылганыбыз аягына чыкпайбыз. Аягына чыкканыбыз 2 рекет намаз окубайбыз. Бир туугандар ушунчалык деңгээлде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн алыстап баратабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бир туугандар багымдаттан кийин намаздын зикирдерин бүткөндөн кийин таңкы зикирди те күн чыкканга чейин кылып, андан кийин 2 рекет намаз окуу болгон. Анан бөлмөлөрүнө аялдарынын алдына кирген. Субханаллах, сиз менен биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүннөтүнөн ушунчалык деңгээлде алыстап кеттик. Бүгүнкү күндө эрте менен жана кечинде айтыла турган зикирлер бар десең, кээ бир момун мусулмандар таң калат. Ал кайсы зикирлер деп. Кээ бирлерине токтолобуз ошол зикирлерден. Караңыз, кээ бир адам сахабалар айткан дейт, биз ушундай сахабаларды көргөнбүз. Алар эмне зикир кылганда башына чымчык конуп алган. Ал дегени ушунчалык деңгээлде намаз окугандан кийин ошол жерде катып калган, чымчык колуп алса дагы жанагы кыймылдап дагы койгон эмес дейт. Ушунчалык кыймылдабай зикир кылгандыктан анын башына чымчык конса дагы эмне чымчык ал адам экенин байкаган эмес дейт. Катып ошол жерде туруп зикир кылган дейт. Улуу алымдардын бирөөсү ушундай зикир кылган экен. Тилмизи келип сурайт экен, эмне үчүн мынчалык зикир кыласыз десе, ошол тилмиздин атын айтып, эй паланчы, сенин менин денемдин азыгы тамак болгон сыяктуу менин рухумдун азыгы зикир деп айткан экен. Бир туугандар саарлык кылып курсагыбыздын көйгөйүнө чечип келдик. Алхамдулиллах, тоюп олтурган учурубуз. Уйкусурап, кээ бирлер уктап да олтурабыз. Эми бир туугандар
Азыр багымдат намаз окулат. Багымдат намаздан кийин рухусундагы азыгыны берели. Ашкатаныбыздын азыгыны бердик. Рухусунун азыгыны ким берет? Бир туугандар, бул рух ушундай нерсе, бул дагы ачка калат, бул дагы ооруйт. Куттум дене ачка калып, дене оорган сыяктуу. Рухтун азыгы, рухтун шифасы Аллах Тааламдын зикири бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аннас ибн Малик радhiyallahu анхудан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида хаража ар-раджулу мин байтихи фaqala", эгерде бир киши үйүнөн чыгып туруп ушул сөздү айтса, жаттап алыңыздар, билбегениңиздер, амал кылып жүрүңүздөр. Үйүнөн чыкканда жеңил эле сөз, жеңил эле зикир бир туугандар. Аллах жеңил кылган адам үчүн. Үйүнөн чыкканда бир туугандар, кай жака чыкпаңыз, айырмасы жок. Үйүңүздөн чыкканда ушул сөздү айтсаңыз, бисмиллахи таваккалту алаллах ва ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтсаңыз, шайтан ушундай деп айтат экен: "Худита ва куфита ва уқита". Ал туура жолго багытталды. Ал уже кепилге алынды. Ал уже коргонго алынды. Бизге уже иш калбай калды деп айтат экен. Караңыз бир туугандар, шайтан бизге иш калбай калды, болду эми ага барбай эле кой, аны азгырбай эле кой, ага зыян жеткизбей эле кой, бизге уже жумуш жок дейт экен. Андан көрө зикири жок, ал жерде жүргөн, ошону барып колубуздан келишинче эмне азгырайлы деген сыяктуу. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир фи яумин мията марратин". Кимде ким ла илаха иллаллах жаттап калыңыздар, кулаңызга түйүп алыңыздар бир туугандар. Мынау зикир сиз үчүн үйүңүздүн эшигиңиздин алдында турган машинадан дагы, эшигиңиздин алдында байланып турган жылкыңыздан дагы, же кой малыңыздан дагы жакшыраак зикир бир туугандар. Жакшылап жаттап калыңыз, ушул зикирдин өзүнө амал кыла турган болсоңуз, ушул эле зикирден сиз бир туугандар эң бактылуу инсанга айланасыз. Кимде ким дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари риваят кылган сахих хадис: "Ла илаха иллаллах", Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. "Вахдаху ла шарика лах", ал жалгыз, аны шериги да жок. "Лахул мулк ва лахул хамд", ага мактоолор болсун. Ал бүлк мүлктүн ээси. "Ва хува ала кулли шайин кадир", ал бардык нерсеге кадыр деп 100 жол айта турган болсо, 5 нерсеге жетет. 5 нерсе эстеп калыңыз жакшылап. Биринчиси 10 кул азат кылгандан соң аласыз. Бир туугандар 10 кул. Субханаллах. Караңыз бир туугандар, 10 кул деген туура бүгүнкү күндө кул жок үчүн балким анын кадырына жетпейдирбиз. 10 кул деген 10 машина алып туруп, 10 машинаны Аллах жолуна садака кылып жибергендей. Bir машина кыл элек биз го, bir машина. 10 кул деген бир туугандар кандай сонун нерсе. Ошол нерсенин сообу берилет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 100 сооп жазылат дейт. 100 жол айтса. Экинчи пайдасы 100 сооп жазылат. Караңыз бир туугандар, кечеги түнкү сабагыбызда биз айтып бердик: "Яума яфир улмар умин ахи ва уммихи ва аби ва сахибати ва бани ли кулли мирин мин яума идин ша'ну югди" деген аятты. Ал күнү адам бирадарларынан качып калат, атасынан, энесинен качып калат, аялынан, кыз баласынан качып калат. Ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү болот ал күнү. Ошол күнү бир сооп сиз үчүн тагдырыңызды чечип кое турган деңгээлде болуп калат. Бир соопту жакшы көргөн атаңызга да, апаңызга да кыра көрбөй каласыз. Балаңызга да кыра көрбөй каласыз. Көрдүңүзбү? Ушундай сооптун 100-ун аласыз сиз мына зикирди айтсаңыз бул дүйнөдө. Үчүнчү пайдасы 100 күнөөңүз кечирилет. Субханаллах. Пендебиз бир туугандар. Канчалык жакшы нерсеге аракет кылбайлык, пендечилик кылып ката кетиребиз. Ачык жана жашыруун күнөөлөрдү кылып атабыз. Кээде тилибиз менен кылабыз, көзүбүз менен, кулагыбыз менен, тилибиз менен, бутубуз менен, колубуз менен кылып атабыз. Бул нерсе адамдын табиятына бар нерсе. Күнөө көрбүз. Бирок ошол күнөөнү кечириле турган себептерин да аткарыбыз керек. Мына ушул зикир күнөөбүздүн кечирилишине себеп болот. 100 күнөөнүн кечирилишине себеп болот. Бир туугандар, кандай сонун сүйүнчү кабар. 100 күнөөңүз кечирилди десе. Үчүнчүсү бул. Төртүнчүсү, эстеп калыңыз, ал адамга ошол күнү, ошол зикири коргон болуп берет жин шайтандан дейт. Жин шайтан сизге эч кандай зыян тийгизе албайт ошол зикирди айтсаңыз.
Jin шайтан сізден ару болады, алыс болады. Бешинчisi, ең сонының бір туғандар, eç kim sizde amal kılbaydı. Eç kim sizde amal kılbaydı. Bir adam tünümenen ibadat kılıp çıkışı mümkün. Tünümenen namaz okuşu mümkün. Kur'an okuşu mümkün. Oruzu karmaşı mümkün. Dağı başka ibadatları kılışı mümkün. Bir ok, siz anı kılbasanız da uşul zikirde aytsanız sizge jetpeydi janagı namalı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bir tuğanlar. Bukhari'de gelgen bu hadis. Sizge jetpeydi janagı adam. Uşul zikirde özüne ait, 100 yol aytıp koyunuz, özü jetişti. Ebi karаңыз, bir tuğanlar, kançağız uşul zikirge amal kılıp otağız, uşul zikirde aytуда. Biz bu hadisті көп жол қайталағанбыз бұл мечітте сабақ қылғанда. Bir tuğanlar, қараңыз, кече зикир, ертемененки жана кечки зикирлер таратылды. Ошонун içinde ушул зикир бар, жаттаңыз жана ошол нерсеге амал кылыңыз. Bir tuğanlar, ишенесиз бе? Өзүбүздүн жашообузда да көрүп жүрөбүз. Эртеменен жана кечинде зикир кылган адамдын жашоосуна бактылуулук келет. Эң биринчи жүрөгүнө бактылуулук, андан кийин жашоосуна бактылуулук келет. Сиздин жашооңузга береке кирет bir tuğanlar, убактыңызга дагы береке кирет. Көпчүлүгүбүз убактыбызды аяп туруп, багымдаттан кийин уктап калабыз. Кичине жумушка кеткенге чейин уктап алайын деп. Бирок bir tuğanlar, ойлойбуз, биз акылыбыз менен калчап, ошол убакта көбүрөөк уктап калсам керек деп. Жок bir tuğanlar, сиз зикир кылып анан уктасаңыз, аз уктасаңыз дагы ошол нерсеге Аллах таалам береке берип коет. Күн чыкканга чейин уктасаңыз bir tuğanlar, ал нерседен береке кетет. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бурика фил уммати фи букуриха ау кама кала саллаллаху алейхи ва саллям, менин үммөтүмө таңкы убакытта береке берилди деген. Зикир кылсаңыз зикириңиздин берекеси, дүйнөлүк жумуш кылсаңыз дүйнөңүздүн берекеси, Кур'ан жаттансаңыз Кур'андын берекесин көрөсүз. Эртемененки зикирди bir tuğanlar калтырбашыбыз керек. Bir окуя айтып берет, улуу алымдардын бирөөсү Египеттеги Шейх Абдусалам Бали деген мурда жинолог болгон, азыр илим менен алек болуп, адамдарды дават кылып жүргөн инсандын бирөөсү, бүгүнкү күндө тирүү, ошол өзүнүн башынан өткөн бир окуяны айтып берет. Көп жиндерди чыгарган, кээ бир жиндердин исламга келишине себеп болгон. Жиндердин исламга келишине себеп болгон. Ошол инсан bir күнү дейт, bir жин ичине жин кирип кеткен адамга бардым дейт. Анан жанагыны ушундай дем салып баштасам, шариаттын негизинде дем салып баштасак, жанагы жини тилге келди дейт. Жанагы жини тилге келип сүйлөй баштады дейт. Биз айттык, чык, исламды кабыл алгын, чыгып кеткин, бул адамга зулумду кылбадыгын десек, көндү дейт, макул чыгам деди дейт. Бирок бир шарт менен, бул инсандан чыгып, сага киремин деп айтты дейт. Сага киремин, бул инсандан чыгамын деп. Себеби адамдын ичинде жашап үйрөнүп калган жин ошол нерсени амне адат кылганды жакшы көрөт. Анан макул дедим дейт. Макул эгер колуңан келсе киргин дедим дейт. Bir топ убакыт өткөндөн кийин жанагы жин адамдын тили менен ыйлай баштады дейт. Эмне болду? Эмне ыйлап атасың? Бир нерсе болдубу десем, сен дейт, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир де эрте менен 100 жол айтат экенсиң. Коргондон жакындай албай койдум дейт сага. Коргондон жакындай албай койдум дейт. Ал инсанга эмес, Аллах таалам койгон коргонго жакындай албай койдум дейт. Ушундай bir tuğanдар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хавасынан айтпайт, Аллах тааламдын вахий менен сүйлөйт. Сиз менен бизге көрүнбөгөн менен жин шайтандар көрүп турат ошол коргонду. Жин шайтандан коргонууну каалайсызбы? Ушул зикирге бекем болуңуз. Коркобуз, бакчылардан коркобуз. Коркобуз, сыйкырлардан коркобуз, ушуга окшогон нерселерден коркобуз. Бакчынын зиянынан коркобуз. Ойлойбуз, ошол бакчы кадыр жининин жөнөтүп сизге бизге зыян берип коет деп. Bir tuğanдар, бакчынын зыянынан корксоңуз, ушул зикирди айтып жүрсөңүз, ошол жетиштүү. Биринчиден, экинчиден бакчынын эмнесинен коркосуз? Бакчы жана бакчы менен биригип, жердин үстүндөгү бардыгы жин келип сизге зыян бербейби? Аллах таалам пешенеңизге жазган зыяндан башкасын эч кайсысын бербейт. Бирок сиз зикирде болсоңуз, дааратта болсоңуз сизге зыян бере албайт bir tuğanдар. Эмнеден коркосуз ал бакчынын? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген ушундай хадистерге амал кылуубуз bir tuğanдар, сиз менен биздин жүрөгүбүзгө бейпилдүүлүктү орнатат. Бейпилдүүлүк бул бактылуулуктун ачкычы. Келиңиздер Аллах тааламдын зикирине бекем болойлу. Кечеги таратылган зикир китептер бекеринен таратылган жок. Сизди ушул жакшылыкка жетип калсын, ушундай сооп тамалдарды кылып калсын деп таратып беришти.
Эми ошол китепти үйгө апарып жанагы чаң басып жаткан китептердин арасына киргизип койбоңуз. Же болбосо бир чөнтөгүңүздүн астына калып кетип ал чөнтөгүңүздө калып кетпесин кылымдар бою. Небереңиз таап албасын кийин. Алыңыз ошону окуңуз күндө. Мааниси менен алхамдулиллах бир туугандар ушундай доордо жашап атабыз. Карасаңыз каалаган китебиңиз сиз түшүнгөн тилге дээрлик которулуп бүттү. 100 жыл мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Жада калса телефонуңузда, чөнтөк телефонуңузда ошол зикирлер бар. Чөнтөк телефонунда. Ал эле зикир эмес, анын маанисин да ошол жерге жазып түшүндүрүп койду. Сизге, бизге окшогон карапайым адамдар түшүнүп, жакшынакай кылып, ой жүгүртүп зикир кылсын деп, жөн эле тилин учунда эмес. Демек бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сыяктуу хадистери аябай көп келген. Кебирлерине токтолобуз, ошо менен жыйынтыктайбыз иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул да Бухари жана Муслимден келген. Таң атканда жана кечинде кимде ким субханаллах ва бихамдих миата марра. Кимде ким субханаллах ва бихамдих деген зикирди, субханаллах ва бихамдих эстеп калыңыз. Зикирди 100 жолу айта турган болсо, лам яати ахадун яумал киямати би афдали мимма жаа бихи. Ошол инсан кыямат күнү алып келгенде эч бир адам андай чоң амал менен келбейт дейт. Караңыз бир туугандар, орозо туткан адамдагы, зекет берген башка адамдагы бунча чоң амал менен келбейт дейт. Субханаллах ва бихамдих эрте менен 100 жолу, кечинде 100 жолу айтып коюңуз. Шундай чоң улук соопторго жетишүүгө себеп болот бир туугандар. Бир гана адам чоңураак сооп менен келет дейт. Ким ошол зикирди сиз 100 жолу айтсаңыз, сизден бири болсо да көп айтып койгон адам ошол чоңураак сооп менен келет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Саййидул истигфарды үйрөттү. Саййидул истигфар, истигфарлардын мырзасы. Истигфар деген Аллах Тааламдан күнөөбүздүн кечирилүүсүн талап кылуу. Күнөөбүздүн кечирилүүсүн талап кылуу бул эң мырзасы, ошол зикирлердин эң мырзасы. Аллахумма анта рабб, о Аллахым, өзүң Роббимсин, өзүң жаратуучусуң, мени жараткан затсың, мени башкарып туруучу дагы өзүңсүн. Ла илаха илля ант, өзүңдөн бөлөк сени кататтуу зат жок. Холактани ва ана абдук, сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун. Ва ана ала ахдик, мен сенин ушол сага берген уадамды аткарамын. Буйругуңду аткарамын, тыйган нерсеңден тыйыламын. О ваадик, мәстатот, колунан келишинче. Аузу бика мин шарри ма сунат, өзүм кылган, колум менен кылган жаман нерсенин зыянынан сенден коргонуу сураймын. Абу улак би ниъмати алайя, сен мага көптөгөн неаматты бердиң, мен буну тан аламын. Ва абу улак биданби, жана өзүмдүн кылган күнөөлөрүн дагы тан аламын, жокко чыгарбаймын. Кылдым ошол күнөөнү. Кылдым, пендечилик кылып койдум, ачык жашыруун кылып койдум. Фагфирли, эми өзүң кечирген. Фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант, чындыгында өзүңдөн бөлөк күнөөнү эч ким кечирбейт деп ушул эмне, кимде ким ушул истигфарды айта турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким таң атып кечейин өлө турган болсо, же кечинде айтып таң аткача өлө турган болсо, эмне деди? Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, фа хуа мин ахлил жанна, ал бейшелеринен болот деди. Бир туугандар, эрте менен айтып кечке чейин өлсөңүз, же кечинде айтып эрте мененге чейин өлсөңүз, сиз бейшелеринен болосуз. Сүйүнчүлөнүңүз. Субханаллах, кандай сонун хадистер бир туугандар. Хадистер, кандай сонун хадистер, мына бүгүнкү окулган хадистер. Эми амал кылуубуз эле калды. Ушул нерсеге амал кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким эрте менен жана кечинде ушул зикирди айтып жүрө турган болсо, асман жердеги эч бир нерсенин зыяны тийбейт. Ал кайсы зикир? Бисмиллахиллади ла ядурмасми шайун фил арди ва ла фис самаи ва хуа самиул алим. Кимде ким 3 жолу эрте менен жана кечинде ушул зикирди айтса, жердин ичиндеги эч бир махлуктун зыяны тийбейт деди. Бир жерге барып конуп калсаңыз, же бир талага барып олтуруп калсаңыз да ушул зикирди айтсаңыз, ошол жердин эч бир зыяны тийбейт бир туугандар. Алымдардын бирөөсү айткан экен, мен ушул зикирди кайсыл жерге барбайын айтып жүргөнмүн деп. Күндөрдүн биринде чаян чагып алды. Жакшылап эстеп көрсөм, ошол күнү ошол жерге барганда, олтурганда ошол зикирди айткан эмес экенмин дейт. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, ушундай Аллах субханаху ва таала бул дүйнөнүн зыяндарынан коркуп коет ушул дуаны айтып жүргөн адамдарга. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер,
Allah Taala zikirlerimiz көбөйтөйлү. Рамазан айы сиз менен биз үчүн зикирлерди үйрөнүп, эртең менен кечки зикирлерге бекем болгон момун мусулмандардан кылып чыгарсын. Тарбиятул мадрасату тарбавия дейт. Рамазан бул тарбия берүүчү медресе. Ушул Рамазан айынан сиз менен биз зикирлерди үйрөнүп чыксак, бир туугандар эң чоң ийгилик болуп эсептелет. Ушул зикирлерди үйрөнүп, өлгөнгө чейин ошол зикирлерди кылып жүрсөк, бир туугандар сиз менен биз башка Рамазанда кылбаган эң чоң улук ишти кылган болобуз. Мечиттен чыктыңыз, үйгө басып барганга чейин ушак айтпай, сүйлөшпөй, дүйнө сөзүнө неме кылбай, эң сонун убакыт чымчыктар сайрап зикир айтып турган учурда, башка жандыктар зикир айтып турган учурда, сиздин оозуңуз гыйбатка, тохматка, бекер, пайдасыз сөздөргө толбой, үйүңүзгө жок дегенде жеткенге чейин зикирге болсоңуз, бир туугандар эң бактылуу адамсыз. Үйүңүзгө жеткенге чейин La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir деп 100 жолу кайталаңыз. Үйүңүзгө жетип калсаңыз, ошону толтурмайынча кирбей туруңуз. Мына сиз эң бактылуу адамсыз. Рамазан быйыл сиз үчүн эң сонун Рамазан болуп калат. Келиңиздер бир туугандар, bundan дагы башка зикирлер бар албетте. Ал зикирлер кече таратылган эртең мененки жана кечки зикирлердин ичинде бар. Ошол зикирлерди аткарып жүрүңүз бир туугандар. Били туугандар, ишениңиздер, ушул зикирди аткарууда чоң пайда бар бир туугандар. Биз бул нерсени өзүбүздүн башыбыз менен өткүзгөнбүз. Ошон үчүн ошол нерсени сиздерге жакшылыкты каалап, ушул нерсени сизге айтып турабыз бир туугандар. Бүгүнкү теманы тамдаганыбыз дагы ошол кечеги алган китеп жөн эле чаң басып жатып калбасын. Үйүңүздөргө баргандан кийин ошол зикирлерди кылыңыз, же болбосо дайыма багымдатка келетканда жана асырга келетканда ошол эмне чөнтөгүңүздө болсун деген максатта айтып атабыз. Дайыма айтып жүрүңүз бир туугандар. Аллах сіздерден разы болсын бир туугандар. Аллах субханаху ва таалам Рамазандын калган күндөрүн баарыбызга берекелүү кылсын. Жакшы солих амалдарды мындан да көп аткарууга тауфик берсин. Аллах субханаху ва таалам бардыгыбыздын таат ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Оккан намаздарыбызды, туткан орозолорубузду жана башка кылган жакшылыктарыбызды Аллах таалам кабыл кылып, Аллах таалам дуаларыбызга жооп берсин бир туугандар. Көп дуа кылайлы. Рамазан аяктап баратат бир туугандар. Бул Рамазан сиз менен биз үчүн балким акыркы Рамазан болуп калаттыр. Бундай Рамазан айында кол көтөрүп дуа кыла албай калаттырбыз балким. Ошондуктан бир туугандар көп дуа кылайлы. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.